Рыскелді Чиновек Чонакей, уақытыңызды бөліп, бізден сұрауларға жооп бергенге уақыт тапқаныңыз үшін рахмат. Сізден болған ушул азыркы күндө эң актуалдуу болуп жаткан бир эки маселе боюнча пикириңизди белгиледик да. Мына жакында эле сиздин кесиптешиңиз, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Жумабеков Дастан Артисбекович ушул казинолорду кайрадан ачуу сунушун көтөрүп чыкты. Дастан Жумабековдун ушул сунушу боюнча сиздин пикириңиз кандай? Тегеле бул мыйзам долбоору мен караманча каршымын. Кумарканаларды ачуу менен же болбосо алага уруксат берүү менен экономиканы толтурса болот. А бирок улуттун эртеңки күйгөйүн толтурса болбойт. Буну жапканда дагы аябай чоң талкуу болуп, коомчулуктун каршылыгы менен бул мыйзам кабыл алынган болчу да. 2011-жылдары ошол кездеги президенттин, ошол кездеги депутаттардын, ошол кездеги өкмөттүн баардыгы биргелешип араң жапкан болчу да. Эми ошону кайта ача баштатат. Бирок жапканда да толук жапкан эмес. Жарым жартылай иштеп аткан. Булар ачыкка чыга баштады. Мен билем, бул чоң лобби. Бул кумарканаларды ээлеринде килейген ушундай чоң акчалар бар. Мен так билбейм, бирок менин кесиптештерим айтып калат, ушу 5-чакырышта 5 миллион долларга чейин акча сунуш кылышкан дейт да. Анан ошону 1 жылга узатканда эле 1 миллион доллар акча сунуш кылышкан деген сөздөрдү мен угуп эле келем. Анын баардыгы эле билишет. Анан ошолордун баарын угуп, билип туруп, анан азыр ушул мыйзамды кайтадан кабыл алсак бизди эртең тарых кечирбейт. Анан келечек буун кечирбейт. Акча менен бюджетти толтурсаң болот. Бирок адамдын жан дүйнөсүн, кыргыздын эртеңки келечегин толтура албайсың. Канча деген адамдар канга акча ыйлап атат. Ошо балдары кумарпос болуп кетип, кумарканаларга үйлөрүн, машиналарын канча деген эбеги акчаларды туруп карыздан башка албай атат. Анан дегеле бул жакшылык алып келип жаткан мыйзамда. Мен буга карамача каршымын. Анан мен мындай мыйзамды колдобойм. Экинчиден башка кесиптештеримди чакырып атмакчымын. Мындай мыйзамга мындай тоскоолдук жаратууга коомчулукта чакырып атам. Сиздер дагы мына буга каршы чыгыңыздар. Бул жакшылык алып келбей турган мыйзам деп. Экинчи маселе ушул мынакей дагы бир кесиптешиңиз, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Конституциянын жаңы редакциясын коомдун талкуусуна чыгарбай эле дароо эле Жогорку Кеңештен 3 кароодон кабыл алуу коомдук талкууга алып чыгуунун кереги жок деген ушул маселени көтөрүп атышат да. Ушул боюнча кандай ойдосуз? Бул дагычы, бул эме чынында мындай да мыйзамдын түрлөрү болот. Баш мыйзам болот, жаш мыйзам болот. Жаш мыйзамды өз айтканда эшелон менен кабыл алсаң болот. А баш мыйзам деген бул эшелон мыйзам эмес, бул эталон мыйзам. Эталон деген бул эң таза, эң так мыйзам дегенди билдирет да. Анан ошону коомдук талкууга чыгарбай, элди катыштырбай, анан 3 окууда кабыл алат дегенчи. Керек болсо, мунугу мурдагы референдум жөнүндө мыйзамдын автору Акылбек Жапаров болчу. Анан ошону 2 күндө 3 окууда кабыл алганбыз. Гинес китебине киргизсе болот. Мыйзам бузуу жолу менен киргизгенбиз. Анан эми ошол эл тандап койду. Эми кийинки баш мыйзамды коомдун талкуусу жок, Конституциялык кеңеш менен талкуулады, силер талкуулаңар. Коомдун эмне кереги бар? Анан 3 окууда кабыл алайык, убакыт тар дегенче. Бул адамдын акылын тардыгы, убакыттын тардыгы эмес. Адамдын акылын астыгы эмес, бул адамдардын пастыгы. Мындай мыйзам менен баш мыйзамды бузуп, башка мыйзамды кабыл албай койсок болот. А когда мыйзамдарды кабыл алатканда баш мыйзамды ушинтип балталай турган болсок, келечек бизди балталайт, келечек бизди талкалайт да. Мен караманча каршы болчумун. Эмне эле булар ушунчалык жанталашып кошоматчылык кылышып атат билбейм. Мен өткөндө деле айткам, азыр дагы деле айтам. Мамлекетке бир эле Жапаров керек, эки Жапаровдун кереги жок. Ушу баш аламандыктардын эмне кереги бар дейм да. Кимге кереги бар экен мен түшүнбөй турам да. Анан баш мыйзам бул мыйзамдардын каттасы, бул мыйзамдардын атасы. Аны кабыл алууда бардык процедура сакташ керек. Венециялык комиссиядагы, биздин Конституциялык палатадагы бизге сунуштама берген, көргөзмө берген. Силердин мындай ыйгарым укугуңар чектелүү, мөөнөтүңөр чектелгенден ыйгарым укугуңар чектелүү. Силер мындай координациялык кадамдарга барбагыла. Силердин алган укугуңар жок. Силер жарым жартайсыңар. Силер ратификацияны кабыл алып берген өкмөттүн курамы бекитип ошондой деп анан референдум, реформа жөнүндө мыйзамдарды кабыл албай эле койгула деп сунушун көрүп атып анан ушундай жумуш берип атканга мен түшүнбөй кетем да. Бирок Рыскелди Чиновекович, ушул Акылбек Жапаровдун ушул сунушу парламентке алып чыгылып, анан бас депутаттардын көпчүлүгү менен колдоого ээ болуп кетет, өтүп кетет деп мындай чочулабайсызбы? Эми мурункуда болжоп туруп, кол утун толгоп туруп өткөрүп койгушкан. Азыр деле ошентип койсо болот. Бирок бул барып жарылат. Эртең бирөө
референдум мурдагы ошо референдум жөнүндө мыйзам жана 10 январда өткөн референдум мыйзам бузуу жолу менен өткөндө Конституциялык палатага кайрылып Конституциялык палата чечим чыгарып койсо да баш мыйзамга карама каршы келгенсе анда референдум жокко чыгат. Референдум жокко чыккандан кийин референдум менен кабыл алынган башкы мыйзамдар баары жокко чыгат да бул кайта эле башаламандыкка алып келет. Ошон үчүн биз бир жолу буздук. Эми экинчи жолу бузбашыбыз керек. Мен чакырат элем да, шашкан шайтан иши дейт. Эмне кереги бар? Анста деле биз кандай кылган күндө деле барды күзгө барабыз. Бизге зыянын тийгизбесе дагы келечектеги депутаттарга сөзсүз түрдө зыянын тийгизет.